Жакында эле 150 өлкөнүн өкүлдөрү Найробиде жолугуп, глобалдык желим келишиминин негизги беренелерин иштеп чыгуу жолдорун талкууга алышты. Биз бүгүн желимди кайра иштетүүдө жакшы натыйжага жеткен мекемелерге барып, желимди кандайча кайра иштетсе болот, таштандынын канчасы кайра иштетилет жана бул маселени чече алабы деген суроолорду иликтейбиз. Желим таштанды тууралуу ызы-чууга карабай, биз дагы эле көп жаңы желим чыгарып келебиз. Мындай башаламандыкты жайгаруу үчүн таштандыны кайра иштете алабызбы? Желим таштандынын 9% гана кайра иштетилип келет. Ал эмне үчүн аз? Аны чогултуу боюнча чоң маселелер бар. Көптөгөн өлкөлөрдө таштандыны топтоочу жайлар жетишсиз. Ошондуктан желим таштандылардын көбү кайра иштетилбейт. Бирок Германияны алып көрөлү. Ал жакта желим таштандынын 99%ы чогултулат. Топтолгон таштандыны ылгап алгандан кийин анын 39%ы кайра иштетилет. Калгандары өтө кир же бөлүп алууга өтө кыйын болгондуктан өрттөп салышат. Кайра иштетүүгө тандалган желимдин 3/1 бөлүгү чет өлкөгө жөнөтүлөт. Ошону менен бирге аны терип кетишсе, кайда алып кетишерин билүү кыйын. Бай өлкөлөрдүн таштандыны чогултууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол себептен Азиянын башка өлкөлөрүндөй көчөлөрдөн таштанды көрбөйсүз. Бирок алар аны тазалоо же башка өлкөлөргө экспорттоого ресурстары бар. Түркия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан, Индия, Гонконг жана Мексика баарына желим таштанды Европа, АКШ жана Жапония сыяктуу өлкөлөрдөн келет. Эмне үчүн желим таштандыны кайра иштетүү кыйын? Желимдин 7 башка түрү болот. Биринчи, ичимдик суулардын бөтөлкөлөрү. Аларды кайра иштетүү оңой, анткени өтө деле кир болбойт. Европада желим бөтөлкөлөрдүн 60% чогултулат. Бирок алардын 31%-ын аягында жаңы бөтөлкөгө айланышат. Кайра иштетүү жарыяны учурунда айрым желимдер сапатын жоготушу мүмкүн. 31%-нан ушул сыяктуу подносторду чыгарышат. Жана алардын 4/1 бөлүгүнөн кездеме же полиэстер жасашат. Көп учурда подностор жана кездемелерди кайра иштетишпейт. Бирок жыл сайын 460 миллион тонна жаңы желим чыгарылып келет. Мындай темп менен кайра иштетүү жарыяны ага жеткенче көп убакыт кетчүдөй.